урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Биздин мамлекетте бир топ чоң долбоорлор жакшы эле ишке ашып атат да. Жолдор салынып атат, соц объекттер курулуп атат. Ошол эле учурда айлык майналар көтөрүлүп, жакшы иштер жүрүп жатат да. Кемчилдиктер да жок эмес, бар. Кемчилдиктерди жоюш керек. Ошо сиздер катуу аракет кылышыңыздар керек. Тегерегиңиздерде жүргөн коррупцияга матырылган кээ бир министрликтерди тазалашыңыздар керек да. Мен биринчи суроом, урматтуу Акылбек Үсөнбекович, бизде Кадамжай районундагы өзүңүз билесиз, Бүргөндүнский газохранилище бар да. Ошол жерде нефть да бар да, ошону качан ишке ашырасыздар? Бул эми азыр бизге Кыргызстанга толук өттү да. Азыр мамлекеттик ишкана түздүк, Кыргыз газ транс деген, ошонун балансын алып бүтүп атабыз. Атайын Өзбекстандан дагы суранып атабыз, техникалык паспортун бере турган болсо, ушу газохранилищени кайра ордуна коюп чогуу иштетели деп. Эми бул газдарды Газпромго бербей эле биз өзүбүз иштетсек жакшы болот да. Жок, бул хранилищени Газпром сураган жери жок. Андан тышкары экинчи суроо, 21 май күнү бизде Кадамжай районунда чечим өткөрүү пунктунда МЧСтин хоо автомашинасы ошол чечим өткөрүү пунктунда кырсыкка учурап, 16 машина жабыркап, 8 жараныбыз кайтыш болгон да. Азыр МЧСтин министри бар өкүлдөрү. Азыркы күнгөчө ошол компенсация маселеси чечиле элек да, тергөө бүткөн да. Эки күндөн бери кичине ооруп калыптыр, бирок кагаздары мага жетти, мурда күнү эле келди. Канча машина зыян тарткан, канча киши каза болду, жакын арада өкмөттүн деңгээлинде чечим кабыл алабыз. 5 миллион 600 миң сомдун тегерегинде акча табыш керек экен, ошонун үстүндө иштейбиз азыр. Ушу маселени эртерээк чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Андан тышкары бизде Кызылкая шаарында топ база жок да, көмүр базачы. Чоң автомашиналарды запрет койдуңуздар Өзбекстанга ташуу боюнча, жалаң темир жол менен ташыгыла деп. Андан ошол бизде Үч Коргон айыл өкмөтүндө Райзез деген айыл бар, көмүрдүн баарын ошол жолдун боюна төгүп, биздин жарандарга аябай бир ыңгайсыз шарттар түзүп атат да. Кантип чечебиз бул маселени? Акылбек Үсөнбекович, мен жооп берип коеюнбу? Жооп бериңиз. Урматтуу депутат, бул бүгүнкү күндө бардык жерде госпредприятие Кыргыз көмүр иштеп атат. Азыр Ош Жалал Абадта да ачылды, Баткенде да ачылды. Кудай буйрса, ошол региондун, райондун центрларына акимдер менен, губернаторлор менен макулдаштык. Азыр аякка да КП көмүрдүн өзүнүн көмүр сатуучу базасы ачылат. Жо, мен темир жол боюнча айтып атам. Темир жол бүгүнкү күндө темир жол жүктөп Өзбекстанга алып кетип атпайбы? Жолдун боюна эле төгүп салган азыр. Ошол жерде жашоочулар бар. Жашоочулар жашай албай калдык деп кайрылып атат. Мен ошону айтып атам. Бүгүнкү күндө темир жолго уруксат, машинеге запрет койгонбуз да. Азыр Кызылкая постунан эле өтүп атат машинелер. Жана сиз айтып аткан көмүр Өзбекстанга кетип атат деген, бул вагон менен кетип атат. Мен ошол маселени айтып атам да. Жок, азыр Өрөсбек Исламович, бул боюнча азыр ГП көмүргө тапшырма беребиз, Кыргыз көмүргө. Талабек Омуканович, бул жана элдерге көмүрдүн баарын төгүп коюп, аларга жашоо шарттары кыйындап калды деп атат да. Көмүрдү баасы канча Кадамжай районунда айтып бериңчи, урматтуу министр. Бүгүнкү күндө 6000 сомго чейин Баткенде кармап атабыз. Жалал Абад шаарында 4800дөн 5200. Сиз мындай кылбайсызбы? Кадамжай районунун Айдеркен шаарында бир топ айыл өкмөттөргө барсаңыз 11 миң 12 миң сомдон болуп атат тоннасы. 11 миң 12 миң сомго жана перекупщиктер сатып атат. Туура. Сиздер Кыргыз көмүрүн азыр алып келип түшүргөндө ошону 6 миңден тегерегинде эле болот. Биз азыр бардык областтарга ачыгын айтканда жетишпей атабыз да. Сиз анда көзөмөл кылыңыз Кадамжай районунда көмүр баасында. Кадамжай Баткен областын Зардалыдан ташыган атабыз. Зардалыдан дагы бир 65 миллион тонналык запасы бар, бир карьерди алып атат ГП көмүр.
Рысбек Исламович, уруксат губернатор жооп берди. Бул көмүр боюнча биз атайын ошол жерге барып, Сүлүктүү шаарына барып, бүт шахталардын жетекчилери менен чогулуш өткөрүп туруп, баасын биз чечкенбиз. Эгерде кимде ким Сүлүктүү шаарындагы көмүр кендеринен көмүр ала турган болсо, ошол ордунан ала турган болсо 5,5 сомдон бере турган болгон. Ошондуктан Разак шаарында бүгүнкү күндө ошол менен бирге Лейлек районунун бүт бардык айыл өкмөттөрүнө 6 сомдон сатылып жатат. Сүлүктүү көмүр кенинин көмүрлөрү Баткен районуна келип жатат бүгүнкү күндө 6,5 сомго. Кадамжайда бүгүнкү күндө Сүлүктүү шаарынын көмүрлөрү 7 сомго сатылып жатат. Андан тышкары ошол жерде быйыл башталды, Баткен районундагы Зардалдан чыгып башталды. Ал көмүр кени 5 сомдон бери турган болду.